Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Саламатсыздарбы? Мен Урусалы кызы Нурмира, БКМК 4-9 тайпасынын студенти. Предмет дүйнө тарыхы, ал эми предмет мугалими Токтосунова Чүрөк Турдалиевна. Сабактын темасы славян өлкөлөрү. Байыркы славяндар Инди, Европа тилинде сүйлөгөн уруулардын тобу болуп эсептелинет. Борбор, Түштүк жана Чыгыш европалыктары азыркы славян элдеринин ата-бабалары. Байыркы славяндар тарыхый даректерде биздин замандын 1-2 кылымында Европалык Сарматия, Карпат менен Балтика деңизинин аралыгында Чыгыш Германияда жашаган венеттер деген ат менен белгилүү болгон. Алар тууралуу грек, Рим, византиялык тарыхчылар Тацит, Птолемей, Иордан жана башкалардын эмгектеринен кездештирсек болот. Көпчүлүк окумуштуулардын пикири боюнча, байыркы славяндар Висла дарыясынын чыгышынан орун алышкан. Биздин замандын 2-4 кылымында герман урууларынын түштүккө оошунун натыйжасында байыркы славяндардын аймактык бүтүндүгү бузулуп, батыш жана чыгыш тараптарга обочолонгон. 5-кылымда хундардын бийлиги кулагандан кийин байыркы славяндар түштүккө оошуп, Византия империясынын Балкан провинцияларына басып кире башташкан. Ошол учурда алар Ант жана Склавин деген 2 топко бөлүнөт. Балкан жана аларды басып алуу менен бирге эле Борбор жана Чыгыш Европадагы мурдагы жерлери да өзүлөрүнүн карамагында калган. 1-миңжылдыктын экинчи жарымында славяндар мурдагы Чыгыш Балтика жана Фин-Угор урууларына тиешелүү болгон жогорку Днепрди жана ошондой эле Элбанын төмөн жагындагы Балтика деңизинин түштүк-батыш жегин ээлеп алышкан жана Европадагы эң ири этностук топко айланган. Биздин замандын 1-миңжылдыгынын аяк жеринде байыркы славян мамлекеттеринин пайда болушу менен орто кылымдагы славян элдери калыптана башташкан. Славян тилдери 3 топко бөлүнөт. Чыгыш славян орус, украин, белорус тилинде сүйлөшкөн. Түштүк славян болгар, серб-хорват, македон, словен тилдеринде сүйлөшкөн. Ал эми батыш славяндар чех, словак, поляк жана башка тилдерде сүйлөшкөн. Славян тилдери Инди-Европа тил уясына кирет. Алардын Инди-Европа тилдери менен жакындыгы сөздүк составтан жана сүйлөм курулушунан даана байкалат. Кээ бир дорлордо славян тилдери Иран, герман тилдери менен кыйла даражада угор, фин жана түрк тилдери менен байланышта өнүккөн. Инди-Европа тил биримдиги жоюлган соң славяндар уруулук бир тилде сүйлөгөн өзүнчө этностук биримдик катары жашаган. Уруучулук түзүлүш кыйрап, феодалдык мамилелердин кыйрашышынын натыйжасында өзүнчө өнүккөн славян тилдери калыптанган. Славян тилдеринин адабий жактан иштеп чыгуу маселеси 19-кылымдын ченинде ишке ашкан. Славян тилдеринин жазуусу 863 жылы түзүлгөн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.